Саламатсыңар балдар. Баарыңарга кутман күн. Лексикасынын байуу жолдору. Анда эмесе балдар, баарыбыз көңүлүбүздү сабакка буруп, бир күндүк сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн бул сабакта кыргыз тилинин лексикасы кандай жана кайсы жолдор менен байыйт деген түшүнүктү кененирээк алабыз. Ал түшүнүктөрдү алуу иретинде биз сабагыбызга максат коюп алсак. Сабагыбыздын биринчи билим берүүчүлүк максаты. Кыргыз тилинин лексикасы ички жана тышкы булактар аркылуу кандай жолдор менен байышын түшүндүрө алабыз. Экинчи, өнүктүрүүчүлүк. Уңгу жана туунду сөздөрдөн сөз жасоочу у, кер, ма мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы маанидеги сөздөрдү ойлоп табабыз. Ал эми үчүнчү, тарбия берүүчүлүк максаты. Рахмат, сак болуңуз деген сөздөрдү дайыма колдонууга каттанабыз жана колдонобуз. Азаматтар, кана анда эмесе сабагыбыздын кийинки бөлүгүндөгү төмөндөгү сөздөргө көңүл буралы. Биз бул жерде кандай сөздөрдү жана сөз айкаштарын көрүп турабыз. Ооба балдар. Биринчи катардагы уңгу түрүндө келген сөздөрүбүзгө сөз жасоочу мүчөлөр уланып атат. Мисалы, оку деген уңгу сөзүбүзгө у мүчөсүн уласак, оку. Ал эми ошол эле оку деген уңгу сөзүбүзгө чу мүчөсүн уласак, анда окуучу деген сөз жасалды. Кийинки катардагы сөздөр дал ушундай. Ал эми экинчи бөлүктөгү сөзгө өтсөк. Бул жерде кандайдыр бир сөз бир нече маанини түшүндүрөт. Мисалы, мүчө деген эле сөздү алсак. Мүчө деген сөз дененин мүчөсү, үй бүлөнүн мүчөсү, кандайдыр бир уюмдун мүчөсү жана сүйлөмдүн мүчөсү. Балдар, айтылган ар бир бөлүктөгү сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге тутуп калгыла. Ал эми үчүнчү бөлүктөгү сөз калем, кийинкиси сап. Экөө эки башка сөздү түшүндүрүп жатат. Биринчиси калем, биз жазган, биз иштеткен окуу куралыбыз. Ал эми сап кандайдыр бир нерсенин сабы. Ал эми ушул экөөнү бириктирип карасак, калем, сап деген сөз айкашы бир эле маанини түшүндүрүп калды. Төртүнчү бөлүктөгү сөздөрүбүзгө көңүлүбүздү буралык. Бул жерде көп чекит. Көп чекит биз билген эле кадимки көп чекит. Анын башка тилде которгон мааниси многоточие. Бул сөз сөзмө сөз башка тилге которулду. Ал эми бешинчи катардагы сөзүбүз бешмант, желек. Бул жерде бир эле сөздүн эки диалектиде айтылышы байкалып жатат. Ал эми
6 катардагы сөзүбүз болсо мектеп, сабиз, стол, театр, деңиз, Биз бул жерде эмнени байкадык? Биз кыргыз тилине башка тилден кирген сөздөрдү байкадык балдар. Баарыбыз чогуу аныктамага көңүл бурсак. Лексиканын байышынын жолдору кандай экенин билип алабыз. Коомдук турмуштагы ар кандай жаңылыктарга карай адамдардын аң сезими, түшүнүгү өркүндөп турат. Мындай коомдун өнүгүшүнө байланыштуу ар бир тилдин лексикасы байып, жаңы сөздөр, жаңы лексикасы ички жана тышкы булактар аркылуу байыйт. Биринчи, морфологиялык жолу. Морфологиялык жолу колдонулуп жүргөн сөздөргө мүчө уланышы менен. Экинчи жолу семантикалык. Бул жерде сөздөрдүн жаңы мааниге ээ болушу менен. Үчүнчү жолу синтаксистик. Бул жерде сөздөрдүн айкашынан жаңы сөз жасоо. Төртүнчү жолу бул калкалоо жолу. Башка тилдеги сөздөрдү сөзмө сөз которуу. Ал эми бешинчи жолу болсо диалектилик жол. Сөздөрдү туура пайдалануу жолу. Башкача айтканда, сөздөрдү адабий тилде туура пайдалануу жолу. Мынакей, биз баягы жогорудагы айткан сөздөргө көрдүңөрбү балдар? Морфологиялык жол, синтаксистик жол, семантикалык жол, калкалоо жолу жана диалектикалык жол. Мына балдар, бул сөздөргө көңүл буралычы. Адабий тилде кандай айтылат? Ал эми жанындагысы диалектиде. Таза деген сөз биз колдонобуз пакиза. Ал эми сөйкө деген сөздү колдонобуз сырга, иймек. Асел деген сөз бал. Астана бул босого. Таеке бул тага. Үймөк бул чөмөлө. Жалко бул даңгаса. Сөздөрдүн айтылышы ар башка болгону менен маанилери бирдей эле болгону балдар, бул сөздөрдү диалектиде ар кандай ар жерде айтыла бериши мүмкүн. Ошон үчүн адабий тилде туура сүйлөгөнгө жана туура жазганга биз көңүл бурушубуз керек. Мынакей балдар, эми ар бирибиз өз аракетибизди ажыратып көрсөтө турган бөлүккө келдик. Бул жердеги сүйлөмдөрдү биз ички булактар менен баюу жолдоруна карап ажыратат экенбиз. Жогоруда айтылган 5 жолду, башкача айтканда, морфологиялык, синтаксистик, семантикалык, калкалоо, диалектикалык жолдор менен жасалган сөздөрдү таап ажыратабыз. Кана анда эмесе тетрадь, калем сабыңарды алып иштеп баштагыла.
Азаматтар. Ар бир сүйлөмдү белгилеп көрсөтөбүз. Биринчи сүйлөм морфологиялык жол менен жасалды. Ал эми экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи сүйлөмдөрдү өзүңөр таап тетрадыңарга белгилеп жазгыла. Ооба балдар. Ала тоонун байлыктары айтып түгөнгүс. Морфологиялык жолу менен жасалды. Басма сөз беттеринде өлкөбүздүн күндөлүк жаңылыктары басылат. Бул сүйлөмүбүз синтаксистик жол менен байланышты. Ал эми райондук ардак тактада эмгек алдыңкыларынын сүрөтү илинген. Бул сүйлөмдө калкалоо жолу колдонулду. Төртүнчү, биздин тамуубуз өргүзардын паст жагында болор эле. Бул жерде балдар паст деген сөзгө көңүл буруп маани берүү менен адабий тилде кандай колдонулат, диалектиде кандай колдонулат. Ооба балдар. Бул сөз, бул сүйлөм диалектикалык жол менен. Ишканаларынан чыккан товарлар ар кайсы өлкөлөрдө сатылат. Бул жерде бир аз ойлонуп жооп берели. Ооба балдар. Синтаксистик жол менен жасалып жатат. Ол убакта азыркыдай эгиз тамдар курулбаган. Бул жерде эки сөзгө маани беребиз. Ол жана эгиз. Адабий тилде булар айтылышы керек. Ал эми эгиз деген сөз бийик деп. Бул дагы диалектикалык жолу менен жасалган сүйлөмдөр. Азаматтар. Анда эмесе балдар, сүйлөмдөрдү ажыратып жазуу менен бирге ички булактар аркылуу жасалган сөздөрдүн алдын, мүчөлөрдүн алдын белгилеп сызып алабыз. Баарыңар бүгүнкү өтүлгөн теманын аягына тапшырма бөлүгүнө төмөнкү сөздөрдү жазып алыңар. Бооланган гүлдесте, чоң кесе, табият таануу, уюлдук телефон, негизги фон, жаштар борбору. Ушул 6 сөз айкашына өз алдыңарча анда эмесе балдар, кийинки жаңы сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңар.